Омар Байжиевдин «Төрт адам» драмасындагы Азиздин Нази менен жолуккандагы монологу. Сулуу селкилерди жандаганды жакшы көрөм. Сүйүү маселелери боюнча профессорбуз. Жигит болсоң, шок болбосоң, жок бол дейт эмеспи. Деңизде жүрүп, жээкке чыкканда, достор, кыздар, арак шарап, бака шака, айтор жыргал. Bir günü dostlarım bir tattınakay kızdı erçitip gelişiptir. Tanıştık, ırdadık, biledik. Anan algыс menimenen kaldı. Erteң menен karasam gözdörü şeşip kalıptır. Surasam tünü oyu ыйлап çıktım deydi. Борморду. Мен жырга октап жатсам, жанымда бир бечара таң атканча өз тагдырын ойлоп, ыйлап жатыптыр. Кызды колунан алдымда чоң бөлмөгө чыгып досторма, бул менен аялым болот деп жарыяладым. Алар ишенбей күлүштү. Мени үйлөнөт деп эч ким ойлоптур. 3 күн той жасап, 4-күнү күнү деңизге сакчылыкка чыктым. Палубада турсам, жылуу жан себелеп, бетими салкын жел сылайт. Айлана жым-жырт. Өмүрүмдө биринчи жолу өзүмө өзүм сыймыктандым. Кандай жакшы адаммын. Бир бечарага бакыт бердим да койдум. Ал азыр мени күтүп, деңизде тиктеп терезеде олтурат. Көз алдымда мен кирип келгенде жүгүрүп мойнума асыларын элестеттим. Дежурством эрте эле бүтсө экен деп дегидедим. Жээкке чыктым. Түнгү көчө менен үйгө бара жатып, өзүмчө кыялданам. Чын эле мен жакшы адам болбосом, мындай бакыт кайда? Ал эми тиги кыздын өмүр бою бакытсыз болушуна мен күнөөлүү болмокмун. Барсам, аялым чын эле күтүп отуруптур. Мени көргөндө мойнума асылып ыйлап жиберди. Мени таштап Японияга качтыбы, же катери чөгүп кеттиби деп түрлүү ойду жорүй бериптир. 2 жылча ынтымактуу жашадык. Сүйүштүк, күйүштүк. Андан кийин бир иш болду. Ошондон тартып жаңжал башталды. Өзүмчө туталанып, аялымдан шек санагандай ыксыз көржемеч болуп кеттим. Ага таарынып коюп, кайра эле өзүм кечирим сурайм. Анан кайтып эле баягы чатакты баштайм. Бир күнү аялым чемоданын көтөрүп эжесиникине кетип калды. Адегенде баргым келген жок. Анан бардым. Барсам ал, мен сени сүйөм. Сен үчүн отко да чокко да чыдайм. Бирок сенин жалооруганың мени басынтат деп койду. Эгер сени бирөө абдан сүйсө, сен ошого корстон болуп, сени сүйгөн адамга кандайдыр ташбоор болот окшойсуң. Көркөм окуган Курманбек Ниязбеков.